Assalamu алейкум YouTube көрүүчүлөр, ат сүйүүчүлөр, Кербенч KG каналынын катталуучулары. Бүгүн сатууга темир көк түстөгү кулун чыкты. Азыр ушул кулун боюнча маалымат беребиз. Кулундун мүчө башын бир көрсөтүп чыгайлы. Анан каяктан келгенин, тиштерин, ден соолугу боюнча көрсөтөбүз. Кулундун негизи сыны өтө сонун экен. Моюнун узундуктары, мүчөлөрү, серинин да бийиктигин карагыла. Кашкасы узун кашка экен жаныбар. Туяктарын көрсөтөчү. Туяктары дагы тик туяк экен. Аркаңкы бир бутак. Алдыңкы туяктары дагы тик туяк экен. Жаныбардын түйү Бишкектен келген, өзү негизи Бишкектен келген кулун. Жакшы буту колдору жеңил экен, реакциясы жакшы экен кулундун. Ал тишин көрсөтөйлү. Жаныбар. Тишин ачып койгон. Ичине шамалдап койгон окшойт да, мурду агып калыптыр. Ой, түркө. Мына кетип калганда. 4 түшкен, үстүңкү түшү эми жарыптыр. Көрүнүп атабы? Кечирээк туулган кулун экен. Өмүрөсүн да бир көрсөтүп коеюн. Мына жактары. Кулундун толук көрүнүшүн көргүлө. Буту колдун узундугу, моюндун узундугу. Кичине айдап көрөйүн. Жетелегенге жем чөбүнө көнүп тур кулун. Кулун Аксы район Кербен шаарында дареги. Номерлерди жазып калтырабыз астына. Кулундун баазын сурадык азыр. Кулундун баазы 78 000 кеми бар экен. Көк кашка болду бүгүн. Темир көк түстө барып көгөрө берет туугандар бул. Көк жылкынын жашы өткөн сайын көгөрөт. Кулундун толук көрүнүшү. Баазы айтылды, дареги айтылды. Номерлерин калтырабыз описанияга.